Урматтуу достор, биз азыр Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин 4-үйүнө келе атабыз. Биз буга чейин Маевка айылында болдук, Тынчтык жаңы конушунда болдук, Агордо конушунда болдук. Эми мына эмеде жүрөбүз, шаардын ичинде. Белип турган. Жалпы журналисттерге айтып коюңуздар, биз 4-объектке келдик десиңер. Ооба, 4-объектке келдик. Бул жакта өзүнүн үйүм турат. 2012-жылдан баштап төлөөнүп баштаган, 2014-жылга чейин төлөп койдум. Патерин улам рассрочка деп алат го. Андай алам. Канчанчы жыл дедиңиз? 2014 баштап 13 алдым. Канча соммо болду? Суммасы 2 миллион 200 эле 1 миллион 100 ушундай болчу. Кимге катталып алынган? Бул атама катталган. Силерге өзүңөргө катталган бир нерсе барбы? Мен өзүмө катталган нерсе жок. Эч нерсе жок. Мында атам энем ачууда. Атаңыз катталган канча болуп калды? Канча акча? Жанагы көрсөткөндөн бар атама катталган. 4-үчүсү бар экен. 4 жыл эле. Мага берген документтер боюнча ушунда. А можете сказать, как так получилось, что все 20 по 18 было преобразовано? Ну, 6-й год уже. А вот 6-й год, да, это оформили в 11 году. Мы работаем же, мы все же трудимся. У нас 4, и родители работают, и мы работаем. Ну что, зарабатываем, вот, да, и движемся полностью. Бул жерде азыр ким жашайт? Что-то енем жашать. Енем жашать. Бул жерде эмне бар азыр? Бул жерде туракча, квартира. Квартира? Канча бөлмө? Өзү 80 канча квадрат болчу, 85 ми, 86 ми. Ичин көргөнү азыр. Ичин көргөнгө эми келин бара өз турам да, мен үйдүн ичин босоп турам. Общежитие бул. Бул негизи жанагы заводдун калган бир имарат экен, анан ушуну фирмалык батарея кылып жасап анан сатылган. Атаңыздын жылдык кирешеси канча? Жылдык кирешесин билбейм. Жылына андай Мындан башка да мурап алганга мүмкүнчүлүктөр бар. 4 баланы окутуп чоңойткандан кийин бар да. Айылдын алды болбосок да ортосунда жашайт. канчада? Атам 61-де. Аты менен азыр өзү кайда? Өзү көлдө турат, Бөкөмбаев айылында турат. Анан мен ошо бир нерсеге таң калам да, ошол мүлктөрдүн арасында өзүм чоңоюп, туулуп өскөн үйдү эми Мусакеев кызматка келип алып берди деген мааниде жазпады. Көлдөгү Көлдө үйдү. Анан сөз жок эми. бул акыркы ошондой, Жок, азыр мен жашаган үйдө эсиңиз кызык болсо мен көрсөтөйүн эми. Сиз терезени көрсөтүп коюңуз кайсы экен? Аркы бетин карап болчу. Берки бети кымбатыраак болчу, аркы бети арзаныраак. Ушунун экинчи этажында. Ошондо ийиңизге арналып алынган үй да? Эсизге? Жок, мага эмес, ийиме арналып. Ийимде ошо кудалар, ошо баарлап эле ремонтуна жардам беришип, наркы коштон. Ошо ата энеси алып берген да? Келин тараптан Ооба, ошо биргелешип эле кылган да. 4 турак жайдын ичинде сизге энчиленген. Энчиленген мага монтип эми бергенден кийин айтпасам эми азыр атам өзү билет да. Мүмкүн мен балама энчилейт, менин кызыма энчилейт. Можете сказать, за сколько вы купили еще раз эту квартиру? Сейчас в документах нас смотрят 1 200 000 или 1 100 000. Хорошо. В сомах, не в долларах. Да. өзүңүз жашап аткан үй сизге тааныкпы? Өзүм жашаткан үй кызматтык патер да, кызматтык патер. Жок, мамлекетке карап бересизби же бул баягы сизге кызматтык? Эми булар мындай теп менен тийишип тартып алат го дейм мен, бирок мамлекет тарабынан берилген, мамлекет патерди бөлүп жатканда өзүнүн процедурасы бар. Эгер мага анан менин келинчегиме эгерде кыймылсыз мүлк катталбаган болсо, анда мамлекет тарабынан кызматтык патер берилиши керек да. Ал батирди качан алгансыз? Ал батирди 2015-жылы алгам. Ошол күнгө чейин ошол батир жашадым. Жана УКМКнын кызматкерлери менен курулган үйдөн алгансыз? Ошол кезекке туруп алынган. Канча жыл кызмат кылдыңыз? Мен 2007-жылдан баштап 2018-жылга чейин 11-12 жыл кызмат кылдым.
Урматтуу достор, биз азыр Дамир Мусакеевдин 4-чү объектисине келдик, бирок тилекке каршы үйдүн ичине кирип көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Ушул менен Дамир Мусакеевдин өзүнүн айтымы боюнча атасына катталган ошо 4 мүлктүн Бишкек шаарындагы аягына чыктык. Мен ордума. Мен ордума. Может, заключительно возьмем у меня дома? Это уже четвертый последний, мне кажется, достаточно. Вот эпилог азыр айтып койсоңуз жакшы болот. Анткени биздин машинанын ичинде келатканда Еще не закончили, да? айтты да, сиздин жашап аткан үйдүн ичин көрсөтүп калат депчи. Ошондуктан мен макул болдум, анда жашап турган эчнерсем жок. Үйдүн ичинде катылган алтыным да жок, башка да байлыгым жок. Кандай шартта жашаганын көрүп кетсеңер мен каршы эмесмин. Бул жакта болсо өзүмдүн келиним ошо суранда элек. Мен деле үйдүн ичин, үйдүн сыртын эле жетиштүү болуп коюш керек, документ көрсөтүп койсоңуз. Үйдүн ичи өзгөчө деле ремонт эмес, эл катары эле. Анан мен ошо прокуратура кызматкерлерине кайрылат элем да, ошо бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элем, күч кызматкерлерине кайрылат элем. Ошо менин аркамда жүрүп элге жаманаттык кылышты да. Мен барган турган жеримдин баары меники кылыпчы. Эмне жолуксам ушунга чейин коркуттулар баары. Мен эгер туура көрөт элем да, эгерде мен ушул борбор шаарда Бишкектин ортосунда бир соода борборун курсам, 1000 деген квадрат метр соода борборун курсам, анан иш козгосом мен мойын сунат элем да. Же болбосо ошо борбордун Бишкектин жарым сабына кимдики экенин билесиңер, жарымдан жөө фамилиясын айтпай эле коюш керек. Ошондой болсо дагы макул дейт элем. Болбосо мамлекеттик деңгээлде 20 000 киши чогултуп кой берип спорттук иш-чараларды өткөзүп атсам, анда да айтат элем баш ийем депчи. Чоң спорт мекемелерин курсам, мунун акчанын баары кайда деген суроого жооп бере албайт элем. Анан мындай үйдү багырды калат. Мындай же болбосо булардын ою боюнча мен чатырда же боз үйдө жашашым керек. Ата энем 4 баланы окутту, бизди кийинтти. Анда ошону кайра сураш керек. Анда кайсы акчага төрөттүң, кайсы акчага кийинттиң деп мынчалык түшпөш керек деп. Баарыбыздын үй бүлөсүн, баарыбыздын машинебиз бар, мал жаныбыз бар, жерлерибизди иштетебиз. Эми түшкөн кирешени баарын жеп салбай, ошо экономдоп, үнөмдөп, ушундай турак жайларды алып берди ата энем. 5 сом тапса, ошону 1 сомун коротуп, 4 сомун чогултуп. Мен бул жакта эч кандай кылмыш көрбөйм да. Бизнесиңиз барбы? Киреше булак. Мен өзүм эме киреше булактарым официалдуу түрдө көрсөтүлгөн. Канча айлык алам, бир жылда канча киреше табам. Бирок андан сырткары өзүм мындай Кыргызча турсам мына. ортомчу иштерин аралашып жүрүм мындай. Бул мыйзамсыз, конечно. Ортомчу иштерин аралашып, досторум бар, бизнес кылган, ошолорго аралашып. Эми каяктан оокат болсо ошол жактан Соода сатып соода сатып аралашып эмес мындай. Машина алып сатып дегенчи. Только нам на русском языке. Добрый. А, биринчи чоло. Свет. Кандай спакталат? Бүгүн буга чейин мындай нерсени Өмүрбек Кекебаев өзүнө карата диктоп сын пикирлер, ошол кездеги бийлик тарабынан бир сөздөр чыкканда көрсөткөн да. Анан экинчисин Дамир Мусакеев көргөн. Дамир Мусакеев бүгүн 4-чү объектисине келдик. Мен деле ошол кызыккан адам жаран катары мен келип ушул жерден көрүүнү туура көрдүм. Эмне болуп чынында ошол жана прокуратура тарабынан берилген тизмелер анык депчи. Анан өзүңүздөр сиздер менен эле чогуу көрүп атам. Бул жерде баягы Я понимаю, да, когда чоң же болбосо бир кандайдыр бир Кансарай, кандайдыр бир шек арада турган бир чоң мүлктөрдү көрүп алган деп. Себеби баары эле ошо 2006-11-жылдары алынган жер тилкелер. Ал кезде биз
шаардан бир 10-15 чакырымдай алыстыкта шаардан дагы жайгашкан жеринен шаардыктардын баарын эле жакшы билет. Мындай арзан эле жерлердеги, шарттуу инфраструктура жок жердеги мындан бир 7-8-9 жыл мурда андан бетер шарттуу жок жерде участоктор болгон. Ал жерде 2000-3000 доллардын тегерегинде алып, анан ошондон бери курулуштарды куруп, анын алдагы 4 тууган экен. Ата энеси алып берип, анан курулуштардын бирөөсү дагы бүтөлүк экенине күбө болдук. Эми азыр ошо соңку 10 жылда жер иштеген Ваш младший брат, да? Что он, с кем он работает? Работает на нем, расскажите. Он сейчас в данное время нигде не работает. Он родителям помогает. То здесь, то в селе. На купле-продаже. А до этого работал в финансовой полиции, работал следователем. Как только я ушел, его тоже уволили.